Ассамблея заслушает обращение Его Превосходительства Садыра Жапарова, президента Кыргызской Республики. Прошу протокол сопроводить Его Превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи имею честь поприветствовать Его Превосходительство Садыра Жапарова, президента Кыргызстана. Предлагаю ему обратиться к Ассамблее. Урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу төрага мырза, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар. Эң оболу Тринидад жана Тобагонун жогорку өкүлү, урматтуу Деннис Фрэнсис мырзаны Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясынын төрагасы болуп шайланышы менен куттуктаймын. Бул жооптуу кызматта сизге ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалаймын. Төрагалык мезгилиңизде Кыргызстандын колдоосуна ишенсеңиз болот. Жигердүү ишмердиги жана Кыргызстандын эл аралык демилгелерине колдоо көрсөткөндүгү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын өткөн 77-чи сессиясынын төрагасы Боордош Венгрия мамлекетинин өкүлү урматтуу Чаба Көреши мырзага ыраазычылык билдиремин. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү күндө бүткүл аалам бурулуш учурунда турат. Биз баарыбыз дүйнөлүк тартиптин терс өзгөрүшүнө күбө болуп, ири державалардын жана алардын блокторунун ортосундагы геостратегиялык атаандаштыктын күчөшүн ачык айкын сезип турабыз. Геосаясий чыңалуу дүйнөнү регионалдык, субрегионалдык, финансылык, экономикалык блокторго жана тутумдарга бөлүп жарууга алып бара жатат. Ошондой эле ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөттөрү экономикалык, технологиялык жана геосаясий тандоолорду жасоого аргасыз болору айдан ачык болуп турат. Дүйнөлүк масштабтагы соккулардын арасынан али жок болуп кете элек, миллиондогон адамдардын өмүрүн алган жана 12 триллион доллардан ашкан экономикалык жоготууларга себеп болгон коронавирус инфекциясынын жайылышын белгилегим келет. Инфляциянын эң жогорку деңгээли байкалып, азык түлүктүн баасы дүйнө жүзү акыркы 60 жылдан бери көрелек көрсөткүчкө чыкты. Геоэкономикалык фрагментация тобокелдиктери эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча дүйнөлүк ички дүң өнүмдүн 7%-га төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Өлкөлөрдүн жана өлкөлөрдүн топторунун ортосундагы ишенимдин төмөндөшү кооптондурат. Ошентсе да климаттык кризис, азык түлүк коопсуздугунун коркунучу жана өсүп жаткан теңсиздик сыяктуу глобалдык чакырыктар жана тобокелдиктер тескерисинче эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүн бириктирет деп ишенем. Дүйнөдөгү геосаясий ландшафттын андан ары бытырашына жол бербеген көп тараптуу системаны куруу өтө зарыл. Мындан 78 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюму адамзат тарыхындагы эң кандуу жана кыйратуучу согуштан кийин жаңы гана ишин баштаганда эл аралык шарттар азыркы күндөргө караганда жеңилирээк беле деген суроо туулат. Же андан карама каршылыктар айрыкча саясий жана идеологиялык азыркыга караганда анчалык курч эмес беле. Мүчө мамлекеттердин бири-бирин угуусуна жана пикир келишпестиктерди жоюуга, диалогду жөнгө салууга эмне тоскоолдук болууда? Темир көшөгө жана аскердик блоктук ой жүгүртүүгө карабастан өткөн мезгил аралыгында Бириккен Улуттар Уюму өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан чоң жана чакан өлкөлөрдү бириктирген дипломатиянын эң мыйзамдуу жана жалпы таанылган платформасы болгон жана болуп кала берет. Кыргызстан адамзаттын алдында тынымсыз пайда болуучу чакырыктарды чечүүгө уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттер тарабынан ыйгарым укук берилген жалгыз универсалдуу түзүм катары Бириккен Улуттар Уюмун чечкиндүү колдойт. Башкы катчы Антонио Гутерреш мырзанын жетекчилиги астында жана мүчө мамлекеттердин олуттуу жардамы менен Бириккен Улуттар Уюму өзүнүн функцияларын мындан да натыйжалуу аткаруу механизмдерин жана жолдорун таап,
мүчө мамлекеттерге актуалдуу глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакырыктарды жеңүүдө көмөктөшөт деп ишенем. 2030 күн тартибин ишке ашыруу аркылуу туруктуу өнүгүүнү камсыздоо ишинде бул өзгөчө маанилүү. Бардык мүчө мамлекеттерди ушундай катаал учурда уюмга жана анын башкы катчысына ар тараптуу саясий колдоо көрсөтүүгө чакырып кетет элем. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысына коопсуздук жаатында көп тараптуу кызматташтыктын келечеги тууралуу көз карашы менен дүйнө үчүн жаңы күн тартиби аттуу аналитикалык кат үчүн ыраазычылык билдиремин. Жаңы көп тараптуулуктун кыймылдаткыч күчү дипломатия болушу керек деген негизги тезиске биз толук кошулабыз. 2024 жылы Келечек саммитинин жүрүшүндө Келечек пактын иштеп чыгуу боюнча биргеликте жигердүү иштөөгө биз даярбыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Борбордук Азия тууралуу сөз кылсак, төмөнкүлөрдү белгилеп кетким келет. Биз Борбордук Азиянын тектеш элдеринин өкүлдөрү, 1000 жылдык тарыхыбыз жана маданиятыбыз менен сыймыктанабыз. Биздин каада салттарыбыз менен үрп адаттарыбыз окшош. Менталитет, психология жана дүйнөгө болгон көз караштарыбыз жагынан дагы бизди көп нерселер бириктирип турат. Орун алып жаткан глобалдуу процесстер бир жагынан Борбордук Азия регионундагы стабилдүүлүккө жана коопсуздукка түздөн түз таасир этсе, экинчи жагынан анын ролун жана маанисин күчөтүп жатат. Региондун өлкөлөрү менен мамилелерди чыңдоо биздин өлкө үчүн эң жогорку приоритет. Акыркы жылдары Борбордук Азияда регионалдык өз ара аракеттенүү бардык багыттар боюнча ырааттуу өнүгүп жаткандыгын канааттануу менен белгилеймин. Мен биздин аймакты экономикалык кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн бардык формалары ийгиликтүү түзүлгөн бирдиктүү геоэкономикалык мейкиндик катары көрөмүн. Мен биздин аймакты эл аралык коомчулуктун мүчөлөрүнө өз ара аракеттенүүсүнө жана кызматташуусуна өз салымын кошкон геосаясий ортомчу катары көрөмүн. Мен биздин аймакты окшош маданий, тарыхый жана салттуу баалуулуктарды туткан жана колдогон жигердүү өз ара аракеттенип жана динамикалуу түрдө өнүгүп жаткан коомдор катары көрөмүн. Кыргызстан аймактык кооперацияны күчөтүүгө өз салымын кошууга, кызматташтыктын жаңы натыйжалуу форматтарын табууга жана ошондой эле учурда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда ар кандай дүйнөлүк таасир борборлору менен активдүү өз ара аракеттенүүгө ниеттенет. Толук кандуу регионалдык интеграцияга карай жолдо мамлекеттик чек араларды, юридикалык тариздөө маселелерин чечүү зарыл. Туура бир жыл мурда ушул трибунадан чыгып сүйлөп жатып, өткөн жылдын сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууларга байланыштуу болгон кайгылуу окуялар тууралуу жүрөгүм сыздап кабарлаган элем. Тынчтыкты сүйгөн элибиздин сабырдуулугунун жана эки өлкөнүн саясий эркинин аркасында биз чыр-чатактын андан ары ырбап кетишине жол бербей, аймактагы кандуу согушту токтото алдык. Ушуга байланыштуу Кыргызстан талаш маселелерди аймактык бүтүндүк, күч колдонбоо же күчтү колдонуу менен коркутпоо сыяктуу эл аралык укуктук принциптеринин жана ченемдеринин негизинде тынчтык жолу менен гана чечүүнү жактап келгенин баса белгилегим келет. Биз эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эмеспиз, бирок эч кимге өз жерибизди тартып алууга жол бербейбиз. Биз ар дайым диалог курууга жана региондо ишеним менен өз ара урматтоого негизделген өз ара алгылыктуу чечимдерди издөөгө умтулабыз. Былтыр декабрь айында дээрлик 30 жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин биз Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны юридикалык тариздөө боюнча келишимге кол койдук. Эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында жетишилген бул тарыхый чечим эки өлкөнүн жана элдердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыгына жана тынчтыкта жанаша жашоосуна кеңири перспективаларды ачты. Биз башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдө дал ушундай мамилени карманабыз. Биз бардык кошуналарыбыз менен тынчтыкта, ынтымакта жана достукта жашагыбыз келет.
Борбордук Азиядагы коопсуздук жана туруктуулук жөнүндө сөз кылсак, аларды Афганистандагы кырдаалдын өңүтүндө кароо керекпиз. Афганистандын эли бул өлкөдөгү кырдаалга карата дүйнөлүк коомчулуктун макулдашылган позициясынын жоктугу менен олуттуу кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын эл аралык коомчулукка эскертип коюш өтө маанилүү деп эсептеймин. Эгерде мен Афганистанга жакынкы региондордун гана эмес, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун коопсуздугуна таасир эте турган гуманитардык кризис коркунучу бар деп айтсам жаңылышпаймын. Кыргызстан Афганистандын тынч, туруктуу жана бакубат жашоосуна кызыктар. Биз эл аралык коомчулукту Афган элине гуманитардык жана экономикалык жардам көрсөтүүнү улантууга чакырабыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кече Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммит аяктады. Ал туруктуу өнүгүүгө кыйшайуусуз жетишүүнүн маанилүүлүгүн дагы бир ирет тастыктады. Ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарды ишке ашыруудагы кемчиликтерди аныктап, мамлекеттердин конкреттүү милдеттенмелерин белгиледи. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун бардык туруктуу өнүгүү максаттарын аткаруунун акыркы мөөнөтүнө 2030 жылга карай жолдун ортосундабыз. Кыргызстан туруктуу өнүгүү максаттарды ишке ашыруу боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 166 мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээледи. Туруктуу өнүгүү максаттарды аткаруу боюнча 30 мыкты өлкөнүн катарына биз 2030 жылга чейин кирүүгө умтулабыз. Эл аралык коомчулук жаңы дем берип, аларга жетүү үчүн тилектештикти күчөтүшү керек. Биз сандарды, диаграммаларды, схемаларды жана башка экономикалык акылмандыктарды артынан кубалабашыбыз керек. Анткени 17 максаттын маңызы жана өзөгү болгон адам дагы жоголуп кетиши мүмкүн. 2030 жыл жакындап калды. Ошондуктан биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Адамдын суроо талаптары жана тилектери чечилдиби? Алардын коопсуздугу, бакубаттыгы, жыргалчылыгы камсыздалдыбы? Ал бактылуубу? Аны кандай келечек күтүп турат? Жана башка ушул сыяктуу. Өтө жакырчылык жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу маселелерди глобалдык жамааттык жооп табуу менен гана чечүүгө болот. Бириккен Улуттар Уюмунун урматтуу башкы катчысы туруктуу өнүгүүнү каржылоо жөнүндө отчетунда туура белгилегендей, туруктуу өнүгүүгө инвестиция салууга энергетика жана азык-түлүк системаларын трансформациялоого каражат жок болгондуктан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү жолунда артта калууда. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүгүүгө инвестиция салуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо зарылчылыгы сыяктуу эки чакырыкка бир учурда дуушар болуусу учурдагы реалдуулук. Ушуга байланыштуу өнүгүүнү каржылоо боюнча Аддис Абеба программасын ишке ашыруу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырабыз. Атап айтканда, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жоготуулардын жана зыяндын ордун толтуруу, тышкы карыздардын жүгүн жеңилдетүү жана карыздарды жөнгө салуунун эл аралык архитектурасын өркүндөтүү үчүн фондду тез арада ишке киргизүү зарыл. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мурунку саммиттерде жана климаттын өзгөрүшү боюнча конференцияларда амбициялуу билдирүүлөр жана убадалар берилген. Париж келишиминин алкагында 2015 жылы жарыяланган жыл сайынкы каржылоо деңгээли бүгүнкү күндө жетишсиз. Климаттык өзгөрүүлөргө аярлуу өлкөлөрдүн реалдуу муктаждыктарына жооп берген каржылоо деңгээлин олуттуу көбөйтүү жагына кайра карап чыгуу зарыл деп эсептейбиз. Дагы бир көйгөй, бул климаттык каржылоонун олуттуу бөлүгү кирешеси төмөн жана орто болгон өлкөлөргө насыя түрүндө берилет. 1 миллион же 1 миллиард долларлык долбоорлорго насыя берүү жол жоболорунда эч кандай айырмачылык жок. Бул климаттык келишимдердин маңызын жана максаттарын жокко чыгарат. Мен биздин өнөктөштөргө тышкы карызыбызды экологиялык долбоорлорго алмаштыруу өтүнүчү менен кайрылгам. Бирок тилекке каршы көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдөн жооп ала алган жокпуз. Бир гана Германия өкмөтү көңүл буруп 15 миллион
евро карызын жойду. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Германия тарапка ыраазычылык билдиремин. Донорлорду муктаж болгон өлкөлөргө климаттык каржылоону гранттык негизде берүү маселесин карап чыгууга чакырамын. Шарм-эль-Шейхте өткөн акыркы климаттык конференцияда сунушталган Бриджтаун демилгесин, ошондой эле үстүбүздөгү жылдын июнь айында Парижде өткөн глобалдык каржылоо саммитиндеги керектүү каржылоону мобилизациялоо жана эл аралык каржы архитектурасын структуралык реформалоо жөнүндө чакырыктарды биз колдойбуз. Эгерде биз муну азыр баштабасак, анда дүйнөдө адилетсиздик күчөй берет. Байлар байыгандан байып, жакырлар андан дагы жакырлана берет. Урматтуу айымдар жана мырзалар, глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94%-ын ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050 жылга чейин жарымына кыскарып, 2100 жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда. Мындай жагдай бүткүл региондо көйгөйлөрдүн күчөшүнө алып келүүдө, ичүү жана айыл чарба үчүн суу жетишпей, кыртыш деградацияланып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобун акыркы отчетуна ылайык, криосферанын өзгөрүүсүнүн терс таасирин экосистемасы адаптациялоонун акыркы чегине жеткенин бийик тоолуу региондордун тургундары өзгөчө сезип жатышат. Тоо экосистемаларын жана мөңгүлөрдү натыйжалуу сактоо максатында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан буга чейин кабыл алынган тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча резолюциялардын негизинде биздин өлкө глобалдык тоо өнөктөштүгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунун башка өкүлдөрү менен биргеликте глобалдуу иш-аракеттер планын иштеп чыкты. Биз бардык өнөктөштөргө, өлкөлөргө жана эл аралык структураларга биргеликте жүргүзүлгөн иш үчүн ыраазыбыз. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кеңири коалициясын түзүүнү жактайт. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана жашыл экономикага өтүү бул келечектеги коалициянын башкы багыттарынын бири болот деп ишенебиз. Белгилүү болгондой, 2022 жылы биздин өлкөнүн жана Италия Республикасынын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы бир добуштан кабыл алынып, ага 110 мүчө мамлекет биргелешип автор болду. Бул документ 2023-2027 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин демилгени колдогондугу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө мамлекеттерине терең ыраазычылык билдиремин. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын андан ары ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасында 2023-2027 жылдар мезгилин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койдум. Ошондой эле 2023-2027 жылдар мезгилине тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча улуттук жол картасы иштелип чыкты, ал жакын арада кабыл алынат. Жол картасы өзүнө глобалдык, регионалдык жана улуттук масштабтагы иш-чараларды, анын ичинде туруктуу өнүктүрүү максаттары боюнча учурда иштеп жаткан жана келечектүү долбоорлордун алкагында иш-чараларды камтыйт. Тоо 5 жылдыгынын жыйынтыктоо четабы катары биз Кыргызстанда 2027 жылы биринчи саммиттен 25 жыл өткөндөн кийин Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул бийик турбунада туруп, баарыңыздарды жигердүү катышууга, тоо экосистемаларын сактоо үчүн конкреттүү салым кошууга чакырамын. Биз тоолуу өлкөлөрдүн достор тобундагы өнөктөштөрүбүзгө, глобалдуу тоо өнөктөштүктөгү досторубузга жана Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл системасына
Кыргызстандын демилгелерин ар тараптан колдогон үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да биргелешкен жемиштүү кызматташууга даяр экендигибизди билдиребиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, алдыда турган чакырыктарды жана коркунучтарды чечүүдө ийгиликтүү, алга жылуу биз үчүн жамааттык коопсуздуктун эффективдүү системасын курушубуз керек. Бул механизмдин негизги элементи болуп, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши саналат. Бүгүнкү күндө бул органды андан ары дагы адилеттүү жана өкүлчүлүктүү кылууда, чечим кабыл алууда жана консенсуска жетишүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн анын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу мурдагыдан да актуалдуу болуп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешин реформалоо боюнча сүйлөшүүлөрдө прогрессти камсыз кылуу зарыл. Кыргызстан тынчтыкты натыйжалуу куруу, адам укуктарын урматтоо жана аялдардын тынчтык процесстерине бирдей катышуусу өнүгүп келе жаткан чакан, аз өнүккөн жана чакан арал өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын жылдыруу жана коргоо аркылуу тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого өз салымын кошууга даяр экенин билдирет. Биз 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигибизди көрсөттүк жана урматтуу мүчө мамлекеттерден колдоо күтөбүз. Мамлекеттер ортосундагы мамилелерде ишеним, тилектештик жана универсалдуулук сыяктуу принциптерди баарыбыз сакташыбыз керек. Ушундай гана жол менен биз глобалдык жана аймактык коопсуздук пайдубалын өз калыбына келтире алабыз. Урматтуу төрага мырза, кымбаттуу достор, бүгүнкү күндүн оорчулугу жана көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылып жатып, залкар мекендешибиз Жусуп Баласагындын 1200 жыл мурда айткан насаатын келтирейин. Биздин дүйнө ушундай, чындыктын дарбазасын ачуу үчүн анын маңызына жет деген экен. Андан бери жер жүзүндө эч нерсе деле өзгөргөн жок. Дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана татаалдыгы кандай болсо, ошондой кабыл алуубуз керек. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттери биздин уюмду чыр-чатактарды алдын алуу, компромисске жетүү борборуна айландыруу, тынчтыкты жана ынтымакты орнотуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.